Дүйнө элинин акыркы убактарда көбүрөөк оозгалынып айтылган көйгөйлөрдүн бири бул экологиялык таза, эч кандай химиялык заттардын колдонулбай даярдалган азыктар менен тамактануу маселеси болууда. Айрыкча айыл чарба тармагында өсүрүлгөн жашылча жемиштерге чет жерден алынып келинген химиялык заттарды биринин артынан бирин берип, эрте бышып жетилтүү же мыкты түшүм алуу аракетин көргөн дыйкан фермерлерибиз канча. Бирок бул акча табуунун жолу болгону менен адам өмүрү, анын чың ден соолугуна өтө коркунуч алып келип жаткандыгын көпчүлүк сезбей келүүдө. Таза аба, таза суу жана таза өндүрүлгөн продукцияны колдонууга чакырык таштаган Биокежи органикалык кыймыл федерациясы акыркы 4 жылдан бери Талас өрөөндөгү Көпөрө базар жана Талды булак айылдарында иш алып барып келүүдө. Органикалык аймак мына ушул Көпөрө базар, Талды булак айылдарында 4-5 жылдан бери баягы проекттин модели катары иштеп жатат да. Бул эмне себептен ушул органикалык аймак болуп калды? Баягы органикалык айыл чарбасын жүргүзүү бул ошо таза жерден башталыш керек да, суунун башы болуш керек, суу таза болуш керек, жер таза болуш керек. Анан жана минералдык, химиялык заттарды аз пайдаланган жерлерде ошол критерий менен ошол Талды булакты, анан Көпөрө базарды тандап алып, эл менен сүйлөшүп, ошол органикалык аймак кылганбыз да. Анын өзүнүн процедуралары бар. Баягы эл макулдугун бериш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Биз ушул органикалык айыл чарбасын өздөштүрөбүз. Андан тышкары жергиликтүү кеңештер бар, депутаттар, 11ден депутаттар бар, алар деген чечим кабыл алып бериш керек. Биз органикалык аймак болууга чечим кабыл алдык депчи. Ошол чечимдер, чогулуштар бүткөндөн кийин биз анан фермерлерди баягы органикалык айыл чарбасынын өзгөчөлүктөрү, талаптары боюнча окутуп, жанагы топ жааматтарды түзүп, мына бүгүнкү күндө Көпөрө базарда 7 жаамат кечөгөн алар өздөрүнүн отчетторун кыскача беришти. Органикалык аймактарды уюштурууда баштапкы максат бир эле таза азыктарды өндүрүү эмес, ал аймакта жашап жаткан элдин рух дүйнөсүн тазартуу, байыркы баалыктарга кайтаруу жана улуу дөөлөт мурастарыбызды сактап, кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүү маселеси турат. Бүгүнкү күндө органикалык айыл чарбасынын өзгөчөлүгү бул ошол аймактын өзгөчөлүгү жалаң эле органикалык айыл чарбасын жүргүзүү эмес. Бул жерде модель комплекс түрүндө каралып жатат да. Биз ошол органикалык аймакты кичинекей мындай чакан модель катары Кыргыз мамлекетинин баягы айыл жергесин туруктуу өнүктүрүү модели деп сунуш кылып атабыз. Анткени себеби ошол жерде биздин каада салтыбыз, ата-бабалардан келе жаткан баалуулуктарыбыз, мурастарыбыз, кол өнөрчүлүгүбүз, ыйманыбыз, баягы жаратылышка болгон мамилебиз бүтүн бардыгы камтылган да. Ошол багытта биз эл менен сүйлөшүп, мына ушул таза органикалык айыл чарбасы өнүккөн жерде таза коом болуш керек деген максат коюп, анан баягы бири-бирибизди азыр баардыгыбыз эле саясатчы болуп кетпедикпи? Отурган жерде жамандамай, же болбосо дагы бир сөздөрдү айтмай, мына ошол кара ниеттиктердин баардыгын да токтош керек да. Ошентип баягы Кыргыздын өзөгүн жандандырып, органикалык айыл чарбасын ошол айылда модель катары кылып көрсөтүш керек болот. Органикалык аймактын эли эңгириде жаратылышка айыр мамиле кылып, аны сарамжалдуу пайдалануу керек. Өзгөчө азыркы тапта малдын санынын өсүшү менен жайыттарды туура пайдалануу маселеси турат. Байыркы ата-бабаларыбыз жайроолорду жайлап, кыштоону кыштап, ошол эле учурда журт которуштуруп, малдын жайытынын кунарын кетирбей келишкен. Бул иш азырдагы улантылышы керек деген Органикалык кыймыл федерациясынан билдиришти. Органикалык аймактын иштери жөнүндө баягы жайыттарды дагы кандай кылып сактап атабыз? Именно ошол баягы ата-бабалардын илгерки баягы күзгү жайыт, жазгы жайыт, алыскы жайыт деп колдонуп, анан ошол убакта малдарды мына улам төргө айдап жайып, баягы жайытты сактаганда, даже мынабу азыр суу самырдын боюнда жолдо кетип баратканда желелерди карап турсаң, кунары кеткен. Ошол жазында барат да, бир жерде ошол турат да, күзгө чейин. Ал жерде ошол желе баягы кулундар байланган жер, кийинки жылы ал жерге чөп да чыкпай калат да, кыртышы да бузулат. Мына ошол ата-бабалар мисалы бир жумада бир желени алмаштырып турган. Улам которушуп турушкан, анын дагы өзүнүн максаты болгон. Мына ушундай
кичинекей нерселерден баштап баардыгын окутуп, баягы биздин өзүбүздүн өзөктү жандандырыш керек болуп атат да. Ошентип, ушул багытта биз Кыргызстанды көтөрсөк болот деген ушул моделди көрсөтүп жатабыз. Азыр бүгүнкү күндө ошол органикалык аймак, органикалык айыл чарбасы дагы стратегия иштелип чыккан 2040 жылга чейин президенттин демилгеси менен азыр ошонун баягы улуттук совети болгон жатат. Ал жерге дагы бизди чакырышкан. Ошол жерде дагы баягы талкуулануусу күтүлүп жатат да. Биокечи органикалык кыймыл федерациясынын ишмердиги жаңы үрөндөрдү алып келип, аны жайылтуу маселесинин үстүндө дагы иш алып барышууда. Жаңы үрөн себүү аркылуу жакшы түшүм алып, анын негизинде берилген сертификаттар аркылуу сатыкка чыгаруу жагдайы каралууда. Келген делегаттар дагы өздөрүнүн ошол тоо жергесиндеги баалуулуктарды, туруктуулукту кандай сактайбыз деп өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты. Алар деле келип органикалык айыл чарбасына такалып жатат. Мисалы, Перуда бул картофельный парк деп коюшкан да. Картофелдин бир нече миң сортун тигип өстүрүшүп, алар как үрөнчүлүк чарба катары ушул тоолуу аймактарга таратсакпы деген кечээ маселе көтөрүлдү. Биз да ошол маселени көтөрдүк. Кандай кылып силерден ошол картошканын жаңы сортторун алсак болот. Ал эми сүйлөшүүлөрдүн негизинде болот экен. Анан мындай салыштырып карасак, биз жасаган иштерди алар деле жасап атпыр да. Анткени органикалык айыл чарбасынын бул технологиясы дүйнө жүзү боюнча бирдей эле да. Анан бул Кыргызстанда ушунчалык көп мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биринчиден, Кыргызстан территориясында завод, фабрикалар жок. Баягы химиялык жана удобрениялар чыгара турган биз Өзбекстандан, Казакстандан, Россиядан сатып алабыз. Экинчиден, биздин жер шартыбыз таптаза бүгүнкү күндө. Яна ошолордун баардыгын пайдаланып, анан мал күндүктү кыргыз эли деп коет, биз малсыз жашай албайбыз. Бизде ошол малдан калган калдыктарды жана кыктарды ошолорду пайдаланып, мына ошол органикалык аймактарда көбүнчө ошол кыктар менен андан тышкары чет мамлекеттен келген дагы ошол органикалык семирткичтер бар, сертификаттар менен ошолорду пайдаланып, мына кечээ күнү чеснокторун, картошкалардын баарын көрсөтүштү. Анан баягы органикалык продукцияны өндүргөндөн кийин аны сатыш керек, бул маселе. Анткени бул дүйнөлүк практикада органикалык заттар, тамак аштар өтө кымбат турат да. Биз азыр өзүбүзгө максат коюп атабыз, органикалык аймактарда ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. Биринчиден, өзүбүздүн үй бүлөнү, өзүбүздүн тууган туушкандарды органикалык ошол азык-түлүк менен камсыз кылуу. Мунун келечеги эмнеде? Келечеги деген баягы ден соолук, чың ден соолук, туруктуу улут баягы келечекти ойлош керек болуп атат. Анан бизден артып бараткан, анан ошол чет мамлекеттерге экспорт кылып сатыш керек. Бүгүнкү күндө республикабыздын аймагында тоолук түпкү элдердин эл аралык тутумунун алкагында билим жана тажрыйба алмашуу максатында 5-чи эл аралык жолугушуу өткөрүлүп жатат. Бул тутумга кирген Бутан, Индия, Кытай, Кения, Папуа, Жаңы Гвинея, Перу, Тажикстан, Таиланд, Тайвань, Филиппин, Америка Кошмо Штаттары, Франция, Италия, Швеция мамлекеттеринен келген өкүлдөр талас өрүндөгү органикалык аймак деп эсептелинген Талдыбулак жана Көпүр-Азыр айылдарында болушту. Алар алгач Талдыбулак айылынын дыйканы Абдынасир Давлетовдун чарбагындагы сарымсак өсүмдүгүнөн кабар алышты. Чет элдик коноктор менен бирге облус жетекчисинин орун басары Азият Жаркыналиева дагы катышты. Бизде бул чеснок дегенди өстүрчү эмес. Анан бул Искендер Рысбековичтин барып кайрылып, мына ушул кишилерден консультация алып, биринчи жолу ушу чеснок өстүрүп, экологически таза продуктты өстүрөлү деп ошо инициатива кылып, муну элге жайылтуу максатында биз колго алганбыз. Жааматта 12 киши бар. Бизде муну продукцияны өндүрдүк да, бул тиги продукцияны эталонго алып чыгып рекламаларда жүрүп атпайбы? Бирок азыр химия аралашып атпайбы? Бирок биз ушу таза продукцияны ички рынокто анан сыртка алып чыгыш бизде ушу маселе болуп атат да. Сарымсак өстүрүүдөн тышкары картошка, арпанын жаңы өрөөндөрүн эккен дыйкандын иши менен таанышкан соң келген меймандар Аккайын Токой жээгинде болушту. Жылуу маанайда тосуп алган Талдыбулак айылынын эли алгач кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен тааныштырышты.
Талды Булак айыл органикалык аймакка мында бир нече жыл мурун кирген. Биз ошол себептен өзүбүздүн илгерки ата бабаларыбыздан калган кол өнөрчүлүгүбүздү улантып кийинки муундарга белек катары таштап кетүүгө аракеттенип жатабыз. Өзүбүз үлгү болуш үчүн мынакей ушундай колубуздан келген мынакей көчмөндөр оюнунун эмблемасы муну дубалга илип коюш керек. Bunun çekeleri kiyisten жасалып, нукура таза кийистен жасалып, чекелерин ыскыт менен басып койгон бул. Булар болсо биздин ата бабаларыбыздан калган туш кийистер, өзүбүздүн үйдөгү ала кийистер. Келген делегация өкүлдөрүнө арналып тигилген кыргыз боз үйү, уз айымдардын кол эмгектери, экологиялык таза азыктары кайдыгер калтырган жок. Өзгөчө кыргыз боз үйүнө жасалгасы менен токулган атка кызыгуулар артты. I am from a country called Papua New Guinea in the south. Мага абдан жагып атат. Анткени баарыбыз биз деген толук адамдарбыз. Анан кийин биздин баалуулуктарыбыздыкы баары эле бирдей. Эгерде мындай элди карасак, эл катары биз баарыбыз эле бирдей экенбиз. Силер да биз деле окшош экенбиз. Бала чагымда бир сүрөттөрдү көрдүм эле ушундай мына боз үйдүн сүрөттөрү. Анан ошондо илгери бир карап койгом, бир күнү ушундай бир боз үйдү көрсөм деп. Азыр болсо просто мен өзүмө ишенбей атам. Ошо менин жана кыялдануум азыр болсо мындай ишке ашып атат. I will express it. Today's my day, so I'm very happy. Мен өзүмдү аябай жакшы сезип атам дейт, хотя биринчи жолу эле мен тиги атка минип атам. Тамак аябай жакшы, дээрлик тиги Африканын тамагына окшош экен. Чет элден келген коноктор органикалык аймак эли. Алардын жашоо турмушу менен гана таанышпастан маданияты, үрп-адаты, меймандостугу дагы көргөзүлдү. Шараккан суунун боюна жайылган дасторкондон даам сызышып, элибиздин меймандостугуна дагы бир ирет ынанышты. Мындай иш-чараларды өткөрүү менен элибиздин байыркы баалуулуктарын модель катарында сунуштоо экендигин Биогеji органикалык кыймыл федерациясынын президенти Искендер Айдыралиев билдирди. Мына бүгүнкү күндө ушул биздин органикалык аймак модели эл аралык деңгээлге чыкты да. Мында Италияда дагы презентация кылдык, Россиянын Москва шаарында презентация кылдык. Анан ошонун негизинде мына ошол 12 мамлекеттен өкүлдөр келип, ушул органикалык аймак баягы кандай багыт иштеп жатышат, мунун негизги талаптары кандай, эмне үчүн органикалык аймак, ошол жааматтар биригип алып, өздөрү баягы инициатива көтөрүшүп, мындай туруктуу өнүгөбүз, ушуга биз ынандык, ушул багытта биз иштеш керек деген максат менен иш болуп атат. Ошолордун баарын угушуп, ошол 12 мамлекеттен келген адамдар өзүбүздүн көзүбүз менен көрөлүк. Ошол жааматтары менен эл менен жолугалык, жанагы келип аткан адамдардын көпчүлүгү фермерлер. Ошол биздин жааматтагы иштеп аткан фермерлердин иштери менен дагы тааныш деп ошондой максат менен келишип атат. Чет элден келгендер менен бирге облус жетекчиси Марат Мураталиев баштаган райондук айыл аймак башчылары мындай агылыктуу кадамдарды мындан ары өнүктүрүү керектигине токтолушту. Андан соң иш-чара ушул эле күнү аталган райондун Көпүрө базар айылында уланды. Айылдагы орто мектептин алдынан келген конокторду жылуу маанайда тосуп алышты. Органикалык аймакта уюштурулган иш-чарада алгач кыргыз элинин салбурун оюну тартууланды. Облустун баш аягынан келген мүнүшкөр, тайганчылар куш агытып, жаатып, өздөрүнүн чеберчиликтерин көрсөтүштү. Ululuklar Koçmender oyununa katışıyor. Barakende birincisi
туура тийди. Экинчиси мага көрүнбөй калды. Азбек деген кыргыз эли. Баракелде, анда эмесе кетти. Манаке анча-мынча күлүк аттардан да ашып кетти тойгандар, кыргыз тойгандары. Болот. Баракелде. Мына бүгүн ушул айылга келип отурабыз. Органикалык айылга келип, ушуну бүттүгүн өнүктүрүп бардыгын кыргыз элинин илгерки ата бабадан келаткан каада салтын, үрп адатын бүгүн мына жерге салбурундан бир аз оюн шоу көрсөтүп, ушул конокторду баарыбыз талаз эли ынтымакта баарыбыз чогуу тосконго аракет кылып атабыз. Чет мамлекеттердин кызыгуусу кандай болуп атат? Чет мамлекеттин кызыгуусу жакшы. Бул илгерки биздин ата бабаларды салбурунду баркташып, ушулардан суктанышып атат. Мына эми жакында да көчмөндөргө буюрса аттанып атабыз, ага да дайындык болуп атат. Кызыгуусу кандай? Сурашып атабы? Кызыгуусу сурашып атат. Буларды качантан бери таптайсыңар? Бул фестивалдарга катышып турасыңарбы деп. Албетте ошо катышып, ушундай результат жакшы көрсөткөн үчүн ушундай жерлерге бизге мамлекетибиздер каржылап, ушинтип жардам берип чакырып атат. Буга кошумча райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери айылдын таланттуу инсандары манас эпосунан үзүндү айтышып, обондуу ырларды тартуулап, өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Gün ötüp, gün mezgilli geliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgilli geliptir. Oşol gezde yermanas, yetiге жашы толуптур. Koyulgan attı çoğun kendi, bol koygun жап-жаш баланын, şergekkennin kim bildi? Açığa çulanıp çılolap, aldan aytkan bir gana jerin qarachığa. Kabul ala gör yermanas, alda kalkımdın gana tuzu sen manasa. Gözünün yaşın güldünü tügüp kalgan emespi. Munu görüp semettey kaygımın bölüştü. Moyunundan uçaktap kadimgide görüştü. Munday taştaylı, aydarsız düş aşpaylı. Semmeteydi kallın el, gölgön yerinen o baştaylı. Ayırkıdan canım bir baktı bızga cangan bir. Alıp kırgızdan bardığına mayran bil. Ömrü çapkan çalınca ötüp gitse tanılmaz. Bir cilikte şay başay örgüpüyle karandaş. Örgüpüyle Kırgana takkanay uçup para takkanay. Kalkına ucarışka tay durulu çapkanay. Kanday adam bin dura kalbay yürü kukuna. Çalpı tegiz bilesek çalında sanıntına.
Ал эми Кийиз Дүйнө фондунун өкүлдөрү элечек ороо ыкмаларын чет элден келгендерге көрсөтүштү. Бул элечек илгерки көчмөн кыргыз калкы үчүн аябай чоң маанилүү орунда турган баш кийимдин бир бөлүгү катары эсептелет экен. Элечекти көбүнчө айтышат да, баягы кыргыз көчмөн калп болгондуктан көчүп конуп жүргөндө, жараат алганда же болбосо бала төрөлгөндө же жолдон бирөө каза болуп калса ошого кепин катары баягы денесин актап колдонушкан депчи. Негизи элечекти кыз киши турмушка чыккандан баштап өзүнүн ата-энеси же болбосо ушу кайын журту тарабынан ороолуп алынат экен, бирок ошо элечек кийип атканда кыз барган жеринин уруусунун элечегин кийиптир да. Таластыктар көбүнчө элечекти өзүнө өзү ороптур деген сөзү далилдеп, өзү отуруп, кайненем ушинтип ороочу деп туруп өзүнө өзү ороп көрсөтүп берген. And usually such type of elechek, a woman should wear herself, not somebody is helping her, but she is wearing herself. Өз кезинде облус жетекчиси Марат Мураталиев мындай долбоорлорго арубак жергиликтүү бийлик тарабынан колдоо көрсөтүлүп, облустун баардык аймагында жайылтуу керектигине токтолду. Азыр биздин президентибиз Урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков айтып атпайбы, аймактарда өнүктүрүү жөнүндө. Ошо аймактарды өнүктүрүүдө могу органикалык аймактарды да өнүктүрүүнүн бир багыты да. Бул эмне баягы жаңы уктуңар айтып кетпеди. Илгерки мураста атадан балага талгалар, ошо талды карагыла, тоолор, жерлер, суулар, ушулардын баарын сакташыбыз керек да. Бул программа өзү азыр бүгүн мына 12 мамлекеттин өкүлдөрү келип атат. Биздин мамлекетти жактырып атат. Бул эми таза продукт, таза оокат, таза жашоо деген, таза коом, ушу органикалык аймактарды өнүктүрүү программасында бүт камтылган экен да. Биз муну жайылтышыбыз керек Талас областы боюнча. Азырынча мына Көпүрө базары менен Осмонкулов айыл өкмөтүндө жүрүп атыптыр бул. Сууларды кантип тазалаш керек, аксакалдар менен илгерки ата бабалык салттарды кайра өздөштүрүп, таза суу, ошолор сууга бир жакшынакай органикалык бир элементтерди берип, өз естественный немелер менен өстүрсөк, бизде таза продуктлар болот, таза жашоо болот. Эми бүт жагынан пайдалуу нерсе экен да. Азыр мен мына Кудай буйрса семинар бүгүн 2 күндүк семинар болот. Бүгүн эртең семинар бүткөндөн кийин Искендер Рысбекович менен дагы сүйлөштүрүп, буну бир эле 2 ай эмес, область боюнча өнүктүрүш керек да буну. Бул аябай керек. Мына бизде сүт тармагынан переработкалар бар да, а башка жакта мал чарбада, мына өсүмдүктөрдө биз азыр кичине аксап атабыз да. Ушулардын баарын өндүрүшкө бизде мына органикалык аймактарды өнүктүрүү ушу программа менен кетсек, биз аябай көп жетишкендикке жетишебиз да, Кудай буйрса. Бу менен иштешибиз керек, көбүрөөк иштешибиз керек. Буну бүт райондордун эртеңки мен айтам, райондордун акимдери да келип катышат. Буну бир эле ушу Талас районунда эмес, бүт областтын каждый районунда, айыл аймактарында семинарларды өткүзүш үчүн кой беришибиз керек да. Ошондо таза жашоо болот бизде. Экологияны сактаган жактан, бир жерде көп нерселер бар экен, гендерный саясат жактан аябай жакшы иштерди кылсак болот экен да. Буну биз семинарларды көп өткүзүш керек, буну колдошубуз керек, буну өркүндөтүшүбүз керек биздин областта. Биздин областтын районуна Кудайым буйрса ушу органикалык жактан пилотный болуп кетсек, жардамдар да болот экен. Көп чет мамлекеттер менен биздин элдер барып, ушу органика аймактарды өнүктүрүү жагынан алкагында көп карма катташтар болот. Биз өнүгөбүз да ушул жактан. Кийин таза продуктларыбыз болсо, бизге келечекте элдин баары эле таза продукт жегенди каалайт. Ошону биз чыгарсак, биздин мамлекетке, экономиканын өнүгүшүнө аябай көп таасирин тийгизе турган программада буну өнүктүрүшүбүз керек. Көпүрө базар органикалык аймагында өтүп жаткан эл аралык билим жана тажрыйба алмашуу семинары жекшемби күнү таң эрте айдоо талааларда уланды. Чет элден келген өкүлдөр органикалык аймак тарабынан эгилген картошка, арпа жана көп жылдык чөптү өстүрүү ыкмаларынан кабар алышты. Айыл тургуну Муктарбек Эшалиев 2-3 жылдан бери картошканын жаңы үрөөнүн айдап, анын уругун айыл элине таркатуу менен алектенип келүүдө. Эва аталышындагы картошканын сортун Нарын областынан Биогеже органикалык кыймыл федерациясы тарабынан алып келишкен. Биз негизи бул картошканы мындан 2 жыл, 3 жыл мурун алып келгенбиз да. Анан буну алып келгенден бери мына бул 3 жыл болду. Буну бизде Кочкор районунан Кочкор айылынан алып келгенбиз да. Мен жана айтып өтпөдүмбү? Ошол жерден атайын үрөөнчүлүк чарба бар экен. Булар Кыргыз айыл чарба институту менен байланышып, ошолор аркылуу меркага өстүрүшөт экен да. Анан ошону алып келип тигишип, анан ошондон үрөөн чарба кылып элге таратат экен. Анан биз ошону алып келгенибизге быйыл 3 жыл болду. 3 жылдан бери Кудай буйрса былтыр же мурдагы жыл алганбыз. Детсадка бердик 1 тонна, мектепке бердик 1 тонна,
дагы бир жамаатка бердик, бир тонна колунда жокторго бердик да. Ошону менен бул уруктун аты неги сөзү Ева. Мунун асы пока мындай эме алганда элге көп таа элек. Жаң келген урук болуп атат да булчу. Эл баягы көнүп калган эле каш көрмөн жүрүп атат да, бирок бул каршы күн аз күндө Кудай буйрса Талас областына жайылталы деген оюбуз бар да. Мунун түшүмдүүлүгү абдан эле жакшы. Анан бышканда 15 күн эктеп атат. Мурунку каршы көргөндө. Биз мисалы быйыл күн жаансызга байланыштуу майдын керектери 15-теринде тийип калдык. Ошондон бери мынакей Кудай буйрса 4-чү жолу суу ичтик. Эми 5-чисин Кудай буйрса беребиз, ногул. Августтун 15-синен баштап суу токтотобуз да. Тажрыйба алмашуу семинарынын жүрүшүндө ар бир өлкөдөн келгендер өздөрүнүн аймагындагы айыл чарба тармагындагы жетишкендиктер, көйгөйлөр жана чечилүүгө муктаж болгон маселелерди көтөрүштү. Айрым мамлекеттер жер кыртышынын бузулушу, топурактын асылдуулугунун жоктугун айтып чыгышты. Ошол эле учурда Кыргызстандын жер шарты экологиялык таза продукцияларды өндүрүүгө өбөлгө болоорун кошумчалашты. Өз кезинде гендердик тең укуктуулук маселеси дагы көтөрүлдү. Мы приехали сюда, в Кыргызстан, чтобы узнать у вас какие-то, может, хорошие традиционные знания по сохранению природы и также поделиться своими знаниями. А вот здесь вот полученные знания мы постараемся применить у себя на родине. И, конечно, вот такой вот обмен опытом и знаниями дает большие возможности для нас. От этого получает пользу каждая сторона, каждый участник. Тажрыйба алмашуу семинарына бул күнү областагы баардык райондордун акимдери, шаар мэри жана облус жетекчисинин биринчи орун басары Канмет Осмонбеков да катышты. Алардын айтымында Талас өрөөнү агрардык аймак, андыктан бул иштерди облустун баардык айыл аймактарына жайылтуу учурдун талабы экендигин айтышты. Биорганикалык аймактар боюнча мен ушу эсимде бар. Мен жаңы ушу Таласка жумушка келгенде Искендербек Кырсбекович келип, ошол кезде уюштуруу иштерин жүргүзүп атканда ушу Таласта бир бөлчөнгөн бир аймакта, ушу биорганикалык аймак деп алып туруп, ошол жерде өсүмдүктөрдү өстүрүп, ушул технологияны киргизели деп. Мына адан бери 5 жыл убакыт өттү. Мына ушул өзүңүз айткан 2 айыл өкмөттүн аймагында биорганикалык аймак деп участоктор түзүлүп, азыр мына өстүрүлүп атат. Ар кандай культуралар которулуштуруу айдабы боюнча бул жерде биорганикалык аймакта бул маанизи эң биринчи элдердин ден соолугун ойлоо болуп атат да. Себебинен жанагы химиялык семирткичтерди, ушундай химиялык жол менен алынган нерселерди колдонбой, жалаң гана ушу органикалык жер семирткичтер менен органикалык жол менен өстүрүү боюнча. Бүгүнкү семинар боюнча айта турган болсок, мынакей 12 мамлекеттен ушу делегациялар келиптир. Ар ким өзүнүн мынакей көрүп турасыздар, өздөрүнүн опыттарын айтышып, бөлүшүшүп, кандай кылганда жакшы болот дегендей. Анан эми биз кече дагы ушу губернатор менен Марат Молдонович менен сүйлөшүп, бул бүгүнкү күндө 2 айыл өкмөттүн аймагында болуп атса, жалпы биорганикалык аймакты ушул опытту Талас областына жалпы жайылтып алсак эң сонун болот депчи. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мына биздин өстүрүп аткан өсүмдүктөрүбүздү сыртка чыгарганда, эгерде биздики экологиялык жактан таза болсо, анын өтүмдүү дагы, сапаты да жакшы боло турган болсо, бизге дыйкандарыбызга абдан жакшы болот деп мен ойлойм. Эми Искендербек Кырсбекович дагы жардам берсе, ушул кишинин колдоосу менен Талас облусуна жок дегенде Талас районунун ичинде жайылтып алсак, анан кийин Талас облусунун бардыгына жайылтканга мүмкүнчүлүк жетет деп ойлойм да. Тажрыйба алмашуу иш-чарасынын алкагында бир катар эксперттер өз ойлорун ортого салышты. Алардын айтымында жакшы түшүм алуу жаңы үрөөнүн дагы көз каранды болуп калышы мүмкүн. Андыктан ар бир 2 же 3 жылда үрөөндү жаңыртып туруу жана да үрөөнүн климаттык шартына, топурактын асылдуулугуна туура келген үрөөндү эгүү керек дешти. Өкмөтүбүз политиканы ошо туура көрсөтүп, бүгүнкү биздин жашоо шартыбызды байкап, анан кийин ушул демилгени көтөргөнү эң туура деп эсептейбиз. Анткени баягы жашоонун башы айылдан башталат дегендей, айылдын турмушун көтөрмөйүнчө жашоо, бүгүнкү жашоону көтөрүш, элдин жашоосун көтөрүш бул кыйыныраак болуп калат да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, айыл чарбада көп эле мындай көйгөйлөр абдан көп. Ошонун бири бүгүнкү тамак аш коопсуздугун кантип биз ошо обеспечить этишибиз керек да.
Анын бири ошо негизгиси болуп, ошолордун негизгиси болуп, мына органикалык аймактан башталышы бул думаю эң негизги бүгүн биздин талаптарга жооп бере турган максаттардын бири. Продукция өндүрүш үчүн биз ошо сорт менен жаныбарларыбыздын тиги породасынан башташыбыз керек да. Туура породаны тандашыбыз керек, потому что туура сорту тандашыбыз керек. Бул деген ар бир өрөөндүн, ар бир жердин өзүнө шартына жараша тандалат. Потому что бардык эле сорттун баары жарактуу эмес. Мисалы ушул эле картошканы ала турган болсок, бүт эле жанагы биздин реестрге кирген сорттордун баары ушул именно ушул аймакка өндүрүүгө жарактуу эмес. Анын ичинен алар дагы баягы орто бышат, кеч бышат, анан кийин эрте бышат деген алардын да арасында биологиялык өзгөчөлүктөр бар. Ошого карата биз өзүбүздүн ушул жерге климатка карата ошол сортторду туура тандашыбыз керек дагы. Анан кийин аны келечекте ошол сортту жоготпош үчүн ошонун уругу болобу же болбосо жана тукум деп коебуз. Тукум дегени бул эми ошо картошкага тиешелүү. Ошолорду туура өзүбүздү камсыздандырышыбыз керек. Семинарга Баткен областынан келген дыйкан Нурланбек Атабаевдин айтымында, ал аталган облустун Самаркандек айыл аймагынын Паскарык кыштагында Бишкек сортундагы помидорду өстүрөт. Буга чейин химиялык заттарды колдонуу аркылуу түшүм алып келсе, азыркы учурда малдын кыгын берип келүүдө. Өзүм негизи парник кылып, элге көчөтүнү чыгарып дегендей, сатып дегендей, баягы элге таркатып дегендей, ошо баягы дыйканчылык боюнча алек кылам. Жакшы эле шарттар түшүлүп атат. Мына биз айыл өтө органикалык аймакка биз киргенибизге 2 жыл болду. Мына Ишаль Муктарбектен 1 тонна урук алганбыз. Биздин группабызда 10 бала иштейбиз. Былтыр дагы мына Коскороттон жаңы урук алып келдик. 1 тонна. Ошо менен иштеп атабыз, жакшы. Мунун түшүмдүүлүгү жакшы. Экологически таза түшүмдүүлүк, жаңы сорт дегени жакшы түшүм берет экен да. Кый беребиз. Мына севорот жасайбыз, мындай дың жерди өстүштүрүп айдатабыз. Которуп, мына беден айдалган жерге биз дың жерге айдайбыз да. Ошондон түшүмдүүлүк жакшы болуп атат. Сертификаттар бар, сертификат алганбыз. Биздики баягы сертификатыбыз бар, таза продукция деп келип атат. Биз көбүнчө үрөндүккө сатып атабыз да. Тажрыйба алмашуу семинарына келген чет элдик коноктор жана өлкө аймагындагы фермер дыйкандар бул аймакта жыл сайын өткөрүлүп келген Ак Кайың ата мурасын фестивалынын жүрүшүнө дагы күбө болушту. Анда эреңиш кыргыз күрөшүнө күбө болушуп, кызыгууларын артышты. Betmangda geldi. Atlayın. Atlayın. Biraz
Эң сонун мага абдан жакты. Ат үстүндө анан калса бири-бирин оодарып түшүрүү аябагандай күчтүү талап кылат. Мен мындай оюнду биринчи көрүшүм. Ак кайың ата мурасын фестивали ар жылы жайдын Саратан мезгилинде токой ичинде өткөрүү, ажайып кооз кайың токоюн бренд катарында таанытуу максатында айленин демилгеси менен өткөрүлүп келүүдө. Быйылкы иш-чарадагы жогорку деңгээлде уюштурулуп, ага айленин ынтымагы жана биримдиги, айылдагы уруулардын салымы зор болгон. Буга кошумча быйыл заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата айылдагы Айдаралиев атындагы орто мектебинин окуучулары жазуучунун биринчи мугалим чыгармасын сахналаштырышып, айыл тургундарына тартуулашты. Ошол эле учурда таланттуу окуучулар ырдап, бийлеп көпчүлүктүн көңүл кушун көтөрүштү. Мына жылдан жылга өсүш болуп аткан ушул биз да бүгүнкү күндө кубанып турабыз. Органикалык аймактын элге берип аткан деңгээли канчалык деңгээлде бизге таасирин тийгизип атканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анткени биздики бир эле жактуу эмес, жалаң эле айыл чарба. Биздики комплекстүү түрдө кетип атат. Бул ар тармактуу өзгөчө кыргыздын өзөгү. Улуттук каада салтыбыз анын ичинде. Ушу балдарыбыздын кийинки муундар ак кайың ата мурасын деп бекерлеринен айткан жокпуз. Анткени ушул мына 1968-жылы Рысбек атабыздын демилгеси менен ушул кайыңдар отургузулаган экен. 83-жылы мен деле ушул мектепте окуп жүрүп, 6-класста ишембиликте ушул кайыңдардын арасында тиктелек. Мунун өзү ушунчалык элге бир зор таасирин берип атат. Абабызды тазартып атат мынакей. Демибизге дем, күчүбүзгө күч, жада калса дарылык касиети да зор болуп атат да. Мунун өзүнчө бир ыйыктыгын мурда сезбей жүрсө, азыр бардыгы мына сезип калгандай. Ага мына далил айыл элин мурда мындай чакырталчу эмес белек, мынакей бүгүн кандай шаң болуп атат да. Мунун өзү жаман эмес. 12 мамлекеттен, чет мамлекеттен өкүлдөр келип, бүгүнкү күндө 42 өкүл келди. Анан кийин анын ичинде өзүбүздүн Бишкек калаабыздан келген өкүлдөр бар экен. Ошо менен нажак 80ден ашык адам келип бүгүнкү күндө айылыбызда даам сызып атат. Мунун баарын элдин аркасы менен буга чейин дагы албетте каржылоо болуп атат. Муну биомурас коомдук бирикмеси тарабынан атайын ушу улуттун өзгөчөлүгүн, баалуулуктарын сактайлы деген негизде көтөрүлүп аткан демилге болуп атат. Органикалык кыймыл федерациясы менен бирдикте мына жерде иштеп аткан картошка жамааты, ошол эле чеснок жамааты бар. Мына азыр мурда бир эле жамаат болсо, азыр 5 жамаат болуп түзүлүп калдык. Мына ошолордун аракети, элдин аракети менен ушунчалык деңгээлге жетип атабыз. Бу жерде өзгөчө белгилей турган кагасты уруусу деп атайын уруубуз бар. Мына алар өздөрүнчө ушу элибизден бир баталалы деп мына уруулашып, анын ичинде дагы Ормоштун бир 10 уул күйөө бала кыздары бар. Мына ал адамдардын да кошкон салымы болуп атат атайын. Ушу элден баталалы, элибиз мындан ары дагы ушундай айыл болуп көбөйсөк деп. Көпүрө базар айылын баштан аяк курчап турган ак кайың токою 1965-жылдардан тартып отургузула баштаган. Ошол учурда Каракол колхозунун төрагасы, белгилүү чарбалык ишмер Рысбек Айдаралиевдин бирден бир демилгеси менен көчөттөрү алынып келинген. Азыркы учурда бой тире өсүп турган ак кайыңды бренд катарында алып чыгуу максаты көздөлүүдө. Бул кайың 1966-67 жылдарында тигилген, башталып. Ошондо мени колхоздун председатели Айдаралиев Рысбек атайын машинесине салып алып, төмөнгөсөй алып жөнөдү. Анан ал жерде бир Жумагулдун көпүрөсү деген турбайбы? Ошо көпүрө нары сырт жагына барып анан дөңгө чыгып алып, ошо дөңдөн мен сага сырдашып сени менен эметейин деди. Сырдашайын деди.
деп ошентти. Анан тетиги төмен жакта да бир көпүрө бар. Акшайдын оозунда. Ошонун бер жагында мына Токойдун бир 3 күнтүк жери бар да. Ошол жерде да бир көпүрө бар. Ошондон өздөй тетиги жол жүрөккө чейин ак кайыңды текшектеген оюм бар деди. Сен кандайсың деди. Анан мен туура көрөмүн дедим. Анан ушул жерде эми Нескоско өткөрүп беребиз деди. Нескос келеттеги ак кайыңды тигет деди. Ошол ак кайыңды тигет, ак кайың энди бир сонун болуп өсөт, арасына эс аласыңар. Арасына эл эс алат. Сырттан келип эл эс алат. Ана ак кайыңды кандай дейсиң? Эми сен болсо баягы чоң бузуторуңду минип алып, ошо кишилерди ээлчип, аңдары бар, дөңдөрү бар, жаман жерлери бар. Ошолордун бардыгын түзөтүп бересиң деди. Анан мен ошону макул дедим. Органикалык аймак деп эсептелинген бул айылдарда мейман үйлөр дагы ачылууда. Алыс жакындан келген конокторду тейлөөдө. Айылда бүгүнкү күндө 10го жакын мейман үйлөрү ишке кирди. Буга чейин бир катар окуулардан өткөн үй кожоюндары туризмди өнүктүрүүгө аракет көрүшүүдө. Органикалык аймак катары бул 2014-жылдан баштап уже атайын БиоКЖ федерациясы тарабынан Айдарали Сескендербек эке тарабынан уюштурулуп ушул жерде органикалык аймак болуп баштаган. Бирок ошодон бери азыркы күнгө чейин азыркы учурда бир 7 жамаат бар, органикалык жамааттар. Булар картошка боюнча, чеснок боюнча, ошо тоокторду багуу боюнча, кийистерди жасоо боюнча ушундай кылып атайын жамааттар түзүлгөн, керектүү жардамдарды берилип атат. Ишке ашырылат. Будан тышкары айылдын ичинде бир 6-7 конок үйү түзүлгөн. Ушундай келген туризмдерди анан кийин коноктоп тозуп ошолорду узатуу боюнча. Будан тышкары жыл сайын ошол 2014-жылы органикалык түшүм майрамы деп уюшулуп, бул иш-чара уже 3-чү жолу ишке ашып атат. Ак кайың ата мурасым деген. Эң негизгиси ошо айылдын ичиндеги салттуу мурасты, салттуу нерсени, кыргыздын өзөгүн калыптандырып, ошону кайра күчөтүү болуп эсептелет. Бул органикалык аймактардын өнүктүрүүнүн бир компоненти болуп көрсөтүлгөн. Бул жалпы ушул жалаң гана продукция эмес, ушул баардык жактан бир модель катары алып кетүүнү максат кылып атат. Талас районунун Көпүрө базар жана Талдыбулак органикалык аймактарынын ишмердиги келечекте эбегейсиз натыйжа берет. Башкысы бул иш-аракет менен аба, суу жана жашоонун тазалыгын, нукура көрүнгөсүн сактап калууга болот. Эми бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр деп айтып коюш керек. Мына кече күндө эле ошол 12 мамлекеттен делегаттар келишип, булар тоо жергесиндеги баягы нукура элдер дегенде, баягы ошолордун тутуму бар да, баягы съезд сыяктуу тоолуу элдер. Ошолдор Кыргызстан менен Тажикстандагы мүчө болуп кирген. Ошол тутумдун жолугушуусу мына 5-чи жолу өтүп жатат, 5-чи рет. Ошо Кыргызстанда. Анан биз ушул баягы Италияда, Россияда презентация кылганбыз органикалык аймак модельдеринчи. Анан ошол Италияда барганда кызыгышып, анан өздөрүнүн программасына кирип коюшканда бул органикалык аймак бул эмне? Көпүрө базарда баягы Ак кайың ата мурасы деген фестиваль өттү. Ошол жерде бир кубандырган нерсе, элдер чогулушуп, аябай мындай кызыктар болушуп атат да. Биз ушул ак кайыңды биздин өзүбүздүн тамгабыз болуп калсын, бренд болуп калсын. Биз ушунун негизинде чогулалык, ынтымакка келелик деген көп суроолор, маселелер болду. Эми баягы донорлорду күтүп отура бербей, же болбосо бизге ишенип отура бербей, мына эл деген ошол бир күндүк майрамды өзү үчүн ар бир органикалык аймакта ошол өткөрүш керек болуп атат да. Анан ал жерде деген баягы Кыргызстан ата-бабалардын баалуулуктарын көтөрүп чыгып атат. Мына кечеөнкү эле эреңиш, же болбосо кыргыз күрөш, мына ошондой нерселерди көтөрүп чыгып, ошол жердеги органикалык аймактагы жайлоо көтүндөгү балбандарды дагы жаштардын арасынан ким эмнеге шыктуу ошолордун баарын тапсак болот да. Андан тышкары мына жаш өспүрүм балдар өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөттү, манас айтышты. Жанагы театрализованный Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына көп чыгармаларын, үзүндүлөрүн көрсөтүштү.
комузчу ансамбль түзүлдү, бүтүн мектептин базасында болуп атат. Анан таң калыштуу нерсе, кээ бир орто жашап же болбосо 70-ке чыгып калган аксакалдарда эле таланттар көп экен да, айылдачы. Мына ошолордун баардыгы жергиликтүү элдин арасынан чыгып жатат. Баягы элди, таланттууларды ошол төмөн жактан тандап өстүрбөсө, бул дагы бүгүнкү күндө мындай проблема болуп баратат да. Ошон үчүн ушул органикалык аймактын менин оюмча келечеги кең. Мына областтык жетекчилер тарабынан колдоо таап атабыз. Менин оюмча Таласта, Талас областында жакшы иш болот. Жалпы 12 мамлекеттен келген өкүлдөр Ак Кайың ата мурасынын фестивалына күбө болушуп, айыл элинин таланттарынын өнөрлөрүнө ортоктош болушуп, улуттук тамак аштардан даамсызышып, Талас өрүнө болгон иш сапарлары аяктады. Çektik soğudu adırga, tüm camın öpünü sokun bağırgan. Eski can çok uktapacak kan karakol, mına emin dübölükö жаңырган. Eski can çok uktapacak kan karakol, mına emin dübölükö жаңырган.